Кийимде бош убактымда көбүнчө сүрөт тартып алек болчумун. Кийин мен мектепти бүтүп, мен көбүнчө дизайнер болом деп кыялданчумун. Шартка байланыштуу, бирок мен башка факультетке тапшырдым. Политехте, эконом факты бүттүм. Андан кийин 5 жыл университет окуп бүтүп, андан кийин мен дагы макияжга кызыгып баштадым. Макияж жасаганга. Мен ар дайым интернеттен көбүнчө макияждарды карап кызыгып, мен да ушундай макияж жасасам деп кыялданып жүрүп, андан курстарга тапшырып, окуп, андан кийин улантып кеттим. Мен өзүмдүн кесибимди бүтүп эле, мен визажист курсуна тапшырып, андан кийин мен макияжды жакшы өздөштүрүп кеттим. Ошентип визажист болуп, мен 3-4 жылдан бери эмгектенип келем. Сразу эле мастер болуп калган жокмун. Башында кыйынчылыктар аябай эле көп болду. Ошол кыйынчылыктардын баардыгына чыдап, анан визажист болуп калдым. Мисалы, сразу эле курска акча төлөйсүң, андан кийин косметика алышың керек болуп калат. Ал косметикалар дагы аябай кымбат турат. Андан кийин сразу эле косметика алыш кыйын болду. Сразу эле жакшы боеп кеткен жокмун, албетте көп эмгектендим. Аябай көп башында колум көндүрүш үчүн, үйрөнүш үчүн бекер жасап жүрдүм. Бардыгына чыдап, кыйынчылыктар менен мына мастер болуп, азыр Кудайга шүгүр эмгектенип келем. Биринчиден окудум, андан кийин сразу эле иштеп кеткен жокмун, сразу эле салон ачкан жокмун. Мен негизи башка жумушта иштечүм, соода тармагында. Ал жумуштан чыгып, 2-3 саатка убактымды бөлүп мен иштеп жүрдүм башында. Андан кийин акырындык менен клиенттерим көбөйүп, каталарым. Ошентип анан колум көнүп, жакшы бойгон сайын күндөн күнгө мен клиенттерим көбөйүп, анан мен салонго өттүм. Бир жолу башка жумушумду таштап, эртеден кечке салондо отуруп иштегениме мына 2 жыл болот. Негизи стажым 4-5 жыл. Андан кийин 2 жыл салондо иштедим, башка бирөөнүн салонунда. Андан кийин өзүм салон ачканга туура келип, салон ачтым. Бул салонубуздун иштеп келгенине уже 1 жыл болуп калды. Бул жумуштун артынан мен көптөгөн ийгиликтерге жеттим десем болот. Жасай бериңиз, могу мына жерде расшивка кылыңыз. 2 кашын бирдей боюнга аракет кылыңыз. Мондой болуп туруп калса, бул катып калат да. Ошон үчүн расшивка кылып коюш керек сразу эле. Азыркы убакта көптөгөн окуучуларды окутуп, билим берип, көптөгөн айымдарга жумуш таап берип, жумуш менен камсыз кылып келебиз. Жана ошондой эле бул жумуштун артынан көптөгөн жакшы ийгиликтүү адамдар менен мамиледе болуп, көптөгөн айымдарды суулап, жакшы ыраазычылыгын алып келебиз. Ата-энем деле мени ошо салондо иштеп, же болбосо дизайнер болот деп ойлошушкен. Бирок өзүм билген эмесмин, визажист болуп калам деп. Ошол анан ата-энем колдогон үчүн ушундай ийгиликтерге жетиштим десем болот. Бирок башында бир аз салондо иштегениме анча көңүл бурушпачу. Мисалы, мындай серьезно кабыл алышпачу. Андан кийин уже мен бул нерсенин аягына чейин аракет кылып алып кеткен үчүн азыркы убакта көрүп, мындайча айтканда результатын десем болот, көрүп, андан кийин азыр аябай колдоп, мени ар дайым колдоп келишет. Кыялымда мен дизайнер болгум келет. Балким дагы мындан ары убакыт бөлүп, балким дизайнер болуп калышым да мүмкүн.
Жаңыдан баштап келе жаткан визажисттерге менин кеңешим биринчиден билим алып окугула демекчимин. Андан кийин окуп, ал нерсени окуй эле койбостон, дальше улантып, аракет кылып, аракетти токтобой, изденип, алып кеткиле баардыгы аракетиңерге жараша болот демекчимин. Ошондуктан эч качан токтоп калбай, изденип, дальше окуп, иштеп алып кеткиле демекчимин. Баардыгы албетте акырындык менен болот. Рахмат, келип туруңуз биздин салонго, биздин салон тандап келгениңиз үчүн сизге рахмат.